Бүгүн 20 февраль облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Облустук коллегиянын отуруму болуп өттү. Анда кайсы маселелер көтөрүлдү бүгүнкү чыгарылышта? Маселе бар, бирок жыгыш да чоң экен. Министрлер кабинетинин биринчи орун басары Данияр Амангелдиев бир күндүк иш сапары менен Таласта болду. Анда бир катар курулуштарды жеринен көрдү. Бир олуттуу чоң финанс каражаттар бөлүнүп, башкача көз караш менен курулуш иштери да жүрүп атат. Бүгүн облустагы айыл өкмөттөргө атайын техникалар тапшырылды. Эми Кудай буйрса, айыл өкмөтүндөгү жумуштардын баардыгын толук тыкан иретинде аткарууга жакшы шарт түзүлүп атат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусуна иш сапары менен барып, кайра жаралуучу энергетика тармагындагы бир нече маанилүү долбоорлордун ишке ашырылышы менен таанышты. Алгач министрлер кабинетинин башчысы Ысык Көл районунун Тор Айгыр айылындагы Бишкек Солар ЖЧКсы тарабынан ишке ашырылып жаткан күн электр станциясынын курулуш долбоору менен таанышты. Адылбек Касымалиевке атайын даярдалган стендтерде курулуштун этаптары жана объект келечеги кеңири тааныштырылды. Бишкек Солар өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча күн электр станциясы күчөтүлгөн кубаттуулукка ээ. Курулуш иштери 80% аткарылган. Долбоорду алгач 36 айда бүткөрүү пландаштырылган, бирок иштин жогорку натыйжалуулугунун аркасында аяктоо мөөнөтү 24 айга чейин кыскартылган. Жылдык пландалган өндүрүш 600 миллион киловатт саатты түзөт. Бул долбоор боюнча инвестициянын көлөмү 2027 жылдын февралына карата 280 миллион АКШ долларына жетет. Кубаттуулугу 100 мегаватт болгон биринчи кезекти 2026 жылдын августунда, ал эми кийинки кезектерди 2027 жылдын августунда ишке киргизүү пландаштырылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы иш сапарынын жүрүшүндө инвесторлордун активдүүлүгүн жана долбоорлорду ишке ашыруу темпин жогору баалады. Мындай кыска мөөнөттө долбоорлорду ишке ашыруунун жогорку динамикасын көрүп көз кубанат. Бул инвестор менен мамлекеттин ортосундагы натыйжалуу кызматташтыктын ачык мисалы болуп саналат. Минкап өлкөнүн экономикасына инвестиция салууга даяр инвесторлор үчүн бардык зарыл шарттарды жана ар тараптуу колдоону камсыз кылууга даяр. Мейли ал энергетика, инфраструктура же айыл чарба тармагындагы долбоорлор болсун деп сөзүн жыйынтыктады Адылбек Касымалиев. Жергиликтүү жаңылыктардан. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев иш сапары менен Талас облусуна келди. Сапардын алкагында ал облус аймагында курулуп жана реконструкцияланып жаткан бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Иш сапар алгач Талас шаарында салынып жаткан перинаталдык борбордон башталды. Андан соң Данияр Амангелдиев шаардагы борбордук парктын реконструкция иштери менен таанышты. Учурда паркка жаңы аттракциондор орнотулуп, бул максатта 21 миллион сом каралган. Белгилей кетсек, парк 1980 жылдары пайдаланууга берилген. Ошол жылдан тартып бир дагы оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 7 установили, вот это колесо обозрения осталось. Могу жер, создак жер өзү Талас. 1,5 метрден суу чыгарткан, пока дренажную систему, конструкцию поменяли. Вакыт алып койду, анан азыр ошонусу кайра куруп атышат буюрса. Ну, безопасности надо было. Да. Прямо. Аттракциондорду Кытайдан алып келди. Они сами монтируют их. Буларбы? Ооба, есть китайский инженер один. Ну да, вот инженер. Инженер, ооба, бар полностью подключает. Жумушун запуска жеткенге чейин полностью. Установка, швейк-монтаж предусмотрены за договорда. Плюс они обучают наших сотрудников. Мындан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Талас шаарындагы аллеянын курулуш иштери менен таанышты. Долбоор ишке ашса, аллея эң кооз жана заманбап эс алуу жайларынын бирине айланат. Жалпы курулуштун наркы 281 миллион сомду түзөт. Баягы биз бул долбоорду иштегенде как экономический продукт катары иштелген, да? То, что будет зарабатывать деньги. Шаардыктар эмес, райондун баары келет да, райондордун баары келет. Анткени областтан бара турган, сейилдеп турган жер жок.
Ошондой эле Данияр Амангелдиев Манас Ордо комплексиндеги курулуш иштери менен таанышып, эгемендүүлүк күнүнө карата толук бүткөрүү жагдайын белгиледи. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей ушу 4 жылдын ичинде Таласка бир олуттуу чоң финанс каражаттар бөлүнүп, башкача көз караш менен курулуш иштери да жүрүп атат. Бул заманбап IT технологиялар менен колдонулган негизи курулуштар. Мен ойлойм, бул элдин да көз карашын негизинен ошол областта болгон мүмкүнчүлүктөрдүн пайдаланууга да жаңы мүмкүнчүлүктөр ачат деген ойдомун. Мындан сырткары ал баластан балдар оюн зоок борборуна да барды. Бул долбоор облус башчысы Эрмат Жумаевдин демилгеси менен ишке ашырылып, мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Игровой зонасы да болот да. Потом боулинг болот, ушул жерде детский игровой зона болот, кинотеатр болот, олар болсо футзоналар болот. Анан мы здесь чуть-чуть переиграли. Ол жерде деген бизде неме болот? Амфитеатр болот. Анан ошол жерге биз жанакы роботторго сүйлөшүп атабыз, что у нас каждую неделю в пятницу было робот-шоу болот да, 1 саат. Алар ырдайт, бийлейт, кунг-фу көргөзөт, кыргыз кара жорго бийлешет, ошолорго 1 сааттык программа иштеп бергиле деп иштетип атабыз аларгачы. Анан бул основное здание, которое я сейчас показывал, полностью будет жанакыдай киргенде мындай башка немеге түшөт да, реальностьтачы. То есть это развлекательный центр, дальше тиги неме жанакы аллеяга, ушунун башы эле жанакы аллея. Ар жагы парк. Курулуш иштери кандай жүрүп жатат, сапаты боюнча, анан мөөнөттөрдүн сакталышы боюнча, себеби быйыл билесиздер, эгемендүүлүк ушу расмий түрдө президентибиздин катышуусунда ушу Талас областында өтмөкчү. Ошол иш-чаралардын алдында баягы бир сыйра иштердин жүрүшүн көзөмөлдөп, контролдоп бир сыйра текшерип чыкты. Иш сапардын алкагында Орто Арык айылындагы эскилиги жеткен мектептин абалы да каралды. Учурда бул мектепте окуучулар 2 нөөмөт менен билим алышууда. Мектеп 2 корпустан турат. Биринчи корпусубуз 1987 жылы ишке берилген, ал эми экинчи корпусубуз 1989 жылы ишке берилген. Азыркы мектептин акыбалы өтө эле аянычтуу. Ашар жолу менен бүткөрүлгөндүктөн, ашар болгондон кийин ар ким ар кандай кыла берет экен. Учурда топурактары, дуалдары ешилип, кулап, ушундай болуп атат. Анан жыл бүткөндөн кийин пластикалык ремонт менен эптеп жылмалап, кайра кийинки окуу жылына даярдык көрөбүз. Былтыр биз жыл аягында ушул октябрь, ноябрларда дагы толтура көп объектилерди сунуштайбыз да. Курулуш министрлигине жаңы салыш керек, бул жерге корпус, бул жерге бала бакча деп ошолордон арасынан ушу ноябрь айларында кошулган. Бирок азыр жаңы тендер өтүп, компания өттү, эми проектирование башталат. Булар деген ушу жыл аягына чейин баягы проектный сметный документациясын даярдашат. Анан аны бүткөндөн кийин анан уже курулушка бул менин оюмча 27-жылы башталат Башкекте курулушу. Жаңы мектеп салынат. Жаңы мектеп салынат 275 орунду. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары 10го жакын объектти кыдырып, жеринен таанышып чыкты. Иш сапардын максаты аймактагы социалдык жана инфраструктуралык объекттердин абалын көзөмөлдөө, курулуш иштеринин сапатын баалоо, ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу. Талас шаарындагы 5000ден ашык көрүүчүнү батырган ири футбол стадиону ушул жылдын күз айларына пайдаланууга берилет. Ушу тапта курулуш иштери кызуу жүрүп, 50 жумушчу тыным албай иштөөдө. Бүгүн курулуш иштеринин жүрүшү менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жеринен таанышты. Маалыматка караганда жумуштар өз графигинде жүрүп жатат. Талас облусунун тарыхында алгачкы жолу салынып жаткан ири футбол стадионунун курулушу ушу тапта кызуу жүрүүдө. Ал үчүн 50ге жакын жумушчу иштеп жатат. 5318 көрүүчүгө ылайыкталган стадиондун жалпы аянты 5,5 гектарды түзөт. Учурда курулуш аянтчасында монолит жумуштары жүрүүдө. Ошондой эле жерди тегиздөө жана сырткы тосмо орнотуу жумуштары башталды. 60% аяктап калды. 60-70%ке чейин аяктап калды. Биз как раз азыр кылып аткан жумуштарыбыз перекрытие, биринчи этаждын үстү. Ошол болуп атат. Арматурные работы. Арматуралар как раз азыр бири-бири менен связка болуп токулуп атат.
биринчи А блок, бул А блок, Б блок болуп бөлүнөт. А блогубузда трибунасы уже башталды. Мана эме апалкалар коюлуп атат. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки Талас шаарындагы ири курулуш. Стадиондун аймагында 180 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жай болот. Ошондой эле футболчулар үчүн жатакана да каралган. Бул сейсмостойкий болуп эсептелет. Ошол проектин чыгanda дагы сейсмостойкий кылып чыгышкан. Ошого жоопкерчиликтүү болуп жасалып атат. Биздин жумуш ооба график боюнча жүрүп жатат. Графиктен бир аз алдыда да кетип атабыз. Буюрса жетишебиз барына. Көзөмөл жүргүзүү мамлекет тарабынан катуу көзөмөл жүрүп атат. Бүгүн курулуш иштеринин жүрүшүн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жеринен көрүп чыкты. Негизинен 5300 орунду жаңы заманбап стадиондун курулушунун алкагында казып турабыз. Негизинен ушул жылдын жыйынтыгы менен буюрса 31 август күнү көз карандыгыбыздын 35 жылдыгына чоң маараке ушу Талас областында өтө турган болду. Анын алкагында ошол даярдык иштери кандай болуп атканын ошол жерден таанышып келгенге да чоң бир себептердин бири болду. Бардык объектилер көзөмөлдө болот, анткени 31 августка ачылуучу объекттердин баардыгы сөзсүз түрдө мамлекеттик көзөмөлдө болот алар. 40 миңден ашык калкы бар Талас шаары үчүн бул стадион спорттук гана эмес, социалдык жана маданий мааниси чоң долбоор болуп саналат. Белгилей кетсек, стадион ушул жылдын күз айларына пайдаланууга берилет. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талант Мамбеткулов, Талас шаары. Бүгүн Талас облусундагы мамлекеттик муниципалдык ишканаларына айыл чарба техникалары берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары катышып, техникалардын ачкычын тапшырды. Жаңы айыл чарба техникалары өрөөндүн сугат суу тармагына жол оңдоо жана таштанды чыгарууга жана башка тармактагы ишти жакшыртууга багытталган. Бул айыл чарба техникалары Талас облусунун мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларына берилди. Жаңы техникаларды министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев тапшырды. Жалпы 44 дана заманбап техника облустун тиешелүү тармактарына бөлүштүрүлөт. Алсак мындай колдоо сугат тармагын жакшыртууга, ички жолдорду оңдоого, таштанды чыгаруу иштерин жөнгө салууга жана коммуналдык кызматтарды күчөтүүгө багытталган. Жаңы техникалар аймактардагы инфраструктураны өнүктүрүүгө, калкка көрсөтүлүүчү кызматтын сапатын жогорулатууга жана айыл чарба тармагындагы иштерди ыкчам жүргүзүүгө шарт түзөт. Кызмат көрсөтүүнүн негизги булактарынын бири бул техника да. Ошол техника жетишсиз, мына өзүңүздөр көрүп аткандай таштандыларды жыйноочу, андан тышкары ошол жерлериндеги жер жумуштарын жүргүзгөн экскаваторлор турат, андан тышкары ошол сугат машиналери турат. Ошол машиналердин баары тең буюрса ушул Талас шаарына, Талас элине кызмат кыла турган техникалардын жетиштүү деңгээлине чейин жетти десек болот. Техникалык базанын жаңыланышы аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, жергиликтүү ишканалардын ишин кыйла жеңилдетет. Кудай буйрса, быйылкы президенттин демилгеси менен бизге 6 техника келди, спецтехника атайын. Экскаватор, погрузчик, самосвал, анан кийин мусор чыгаргыч, комбинированный машина, анан кийин автовышка. Жетиштүү техника бар болчу, бирок эскилиги жетип, уже 10-15 жылдан бери улам жарактан чыгып, аябай кыйнап аткан. Эми Кудай буйрса, айыл өкмөтүндөгү жумуштардын баардыгын мындай толук тыкан иретинде аткарууга жакшы шарт түзүлүп атат. Айыл чарба техникалары облустун бардык айыл аймактарына бөлүнүп берилди. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Букошев, Зина Акматова, Талас шаары. Быйыл өлкөбүздүн эгемендүүлүк майрамы Талас облусунда белгиленет. Буга карата шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында президент Садыр Жапаров өзүнүн турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом каражат бөлүп берген. Бул каражатка Талас шаарынын аймагында борбордук парк,
аллея оңдолуп, баластан балдардын оюн-зоок борбору курулууда. Ал эми Кыргыз элинин руханий ордосу болгон Манас Ордо комплекси реконструкциядан өтүп жатат. Бул тууралуу Талас облусунун өткөн 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйында айтылды. Коллегиянын жүрүшү кененирээк кийинки материалда. Талас облусунун 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2026 жылга киргизилген пландары талкууланган коллегиялык жыйын өткөрүлдү. Коллегияга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, облустук райондук мекем уюм жетекчилери, шаар район башчылары катышты. Алгач өткөн жылы мамлекеттин колдоосу менен колго алынган ири долбоорлор тууралуу маалымат берилди. 600 метр төрт тилкелүү асфальт басылып, борбордук аянтта көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, курулуш иштери азыркы учурда аяктады. Өткөн жылы президенттин колдоосу менен Таласта баластан оюн-зоок борборунун курулушу башталган. Мындан сырткары Манас Ордо комплексин реконструкциялоо иштери колго алынып, учурда заманбап шартта курулууда. Туризмди өнүктүрүү максатында Бешташ жаратылыш паркында эс алуу жайы, ошондой эле шаардын борбордук паркы, заманбап аттракциондор орнотулуп, Кеңешбек Нуржанов аллеясы толугу менен оңдолуп жатат. Шаар аймагында президенттин Акылман лицейинин курулушу кызуу жүрүүдө. Облус жетекчиси Эрмат Жумаев быйылкы жылга бир катар иш мерчемдерин тааныштырды. Талас областында төбүрчак көйгөйү көптөн бери келаткан. Ушул акыркы бир 15-20 жылдан бери баасы туруктуу болбой, дыйкандарыбызга ар кандай көйгөйлөрдү жаратып келген. Ушул президентибиздин чечими болду. Бүгүнкү күндө 200 миллион сом накталай уже бизге түштү. Жаңы завод куруп, ушул экспортко өзүбүз чыгарышыбыз керек деген багытта мына завод куруу иштерин баштап жатабыз. Долбоордун жалпы наркы 900 миллион сом болот. 200 миллион менен биз азыр ишти баштадык буюрса. Облус жетекчисинин биринчи орун басары Максат Байжигитовдун маалыматында 600гө жакын жумуш орундарын камтыган кызмат көрсөтүү ишканалары ачылган. Асфальт, бетон, таш майдалоочу жана кумшагыл даярдоочу заводдор ишке кирген. Буга кошумча жаңы мектеп, бала бакчалар, спорт комплекстер пайдаланууга берилген. Агдыб айылындагы Байтереков атында жана Кеңарал айылындагы спорт комплекстер, Кыргызстан айылындагы Мекенчил бала бакчасы, Боотерек айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу курулуп, пайдаланууга берилди. Областа өткөн жылы 160 дарыгер жетишсиз болсо, облус жетекчиси Эрмат Жумаевдин демилгеси менен обласка келип иштеген дарыгерлердин айлык акысына кошумча каражат төлөп берүү менен 30дан ашык дарыгер келген. Учурда калп саламаттыгына кам көрүп иштеп жатышат. Дарыгерлерге айлык акыдан тышкары ай сайын 40 000 сом өлчөмүндө жана ординатурада окуган жаш адистерге 12 000 сом өлчөмүндө кошумча төлөм каралып, келишимдин негизинде учурда 19 дарыгер жана 15 ординатор тартылып, акча каражаттары которулуп берилди. Коллегиянын отурумуна катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Талас облусун өнүктүрүүдө ири жетишкендер орун алгандыгын белгиледи. Негизинен жыйынтыктар жаман эмес. Баяндамада да көрдүк, негизи даярдык жакшы, жыйынтык да жакшы болуп атат. Мынакей ушул Талас облусунда эле дарыгерлердин жетишсиздиги былтыр эле чоң маселе турган. Мына быйыл дагы маселе бар, бирок жылыш да чоң экен. Мынакей Эрмат Жумаевич дагы өзүнүн командасы менен буга өзүнүн иш аракетин көрүп, кошумча акча каражаттарын тартып, ушул жаңы жаш артисттер менен келишим түзүп, ушул маселени, курч маселени чечкенге аракеттин жыйынтыгын бүгүн жыл ичинде көрүп жатабыз. Данияр Амангелдиев мындан сырткары өсүүдөгү жылдын апрель айынан тартып социалдык тармактын кызматкерлеринин айлык акысы жогорулай тургандыгын белгиледи. Урматтуу президентибиз жакын арада ушу мугалимдердин, дарыгерлердин, социалдык тармакта иштеген кызматкерлердин айлык маяналары дээрлик 100%га көтөрүлөт деген жарыя кылган. Негизинен өкмөт бул расчеттоду 50%-ын алкагында деп эсептеп атканбыз, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок президент өзүнүн фондунан биринчи жылга кошумча дагы 50%га ушул урматтуу мугалимдерибизге, дарыгерлерибизге айлык маяналардын олуттуу көтөрүлүшүнө өзүнүн дагы эмесин тапшырмасын берген. Ал тапшырманын алкагында бюджетибизди кайра карап, мына быйыл буюрса 1 апрелден баштап айлык маяналар 100%га чейин көтөрүлөт. Кыргызстан туристтерди тартууда баардык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Президенттин демилгеси менен учурда кышкы туризмди өнүктүрүү максатында ири долбоорлор ишке ашууда. Горнолыжный кластер бул эл аралык туристтерди тарта турган, бул жалаң гана Орто Азияда эмес, Евразиядагы болгон эң чоң тоо кластери да.
Андан тышкары мынакей Чаткалда жасалып турган кластер бар. Байтик бул Бишкектин астындагы Каркыра сыяктуу биринчи долбоорлордун бири. Буюрса мына булардын баары 26-жылдын ичинде Ала-Тоо резорттун биринчи этабы ишке кирет. Жыйынтыгында 28-жылы 250 километр трасса пайда болот. Өз сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары өлкөбүз акыркы жылдары коңшу мамлекеттер менен алака бир кыйла жакшыргандыгын белгиледи. Мындан сырткары өлкө казынасын толтурууда Тоо-Кен тармагындагы олуттуу жетишкендиктерге токтолду. Эң мындай киреше киргизе турган бул биздин Алтын кен компанияларыбыз. Жер уйдагы буюрса өзүнүн толук кубаттуулугуна кирди. Салык төлөөчүлөрдүн дагы лидерлеринде. Андан тышкары Кумтөр биздин эң чоң байлыгыбыз. Ушул президентибиздин канча иш аракетинин аркагында Кумтөр буюрса мамлекеттин мүлкүнө кайра кайтып келди. Данияр Амангелдиев Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамы Талас областында өткөрүлөрүн жанага кызуу даярдыктар көрүлүшү керектигин белгиледи. Коллеганын жүрүшүндө жар сөзгө чыккан Талас башкы суу чарба башкармалынын башчысы Нуржан Назаралиев облустун жазгы суат өнүктүгүнө даярдыктар менен тааныштырды. Ал эми өрөөнүн тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу, санитардык абалды жөнгө салуу жаатында айрым жагдайларга башкы санитардык дарыгер Чолпон Сагындыкова токтолду. Нан азыктарын, булочкаларды чыгарышып атат. Ошолор бизге кайрылган кезде баягы текшербей туруп, биз лабораториялык изилдөөлөргө өткөзүп берүүгө туура келип атат. Жок, ал туура эмес. Негизи ээп алкагында ушул ээп алкагына чыккан продукцияга гана метод эгерде эмеде турган болсо, ички коопсуздук, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу алкагында аларды текшерсеңиздер болот. Ишкерлерди текшерүүгө өзүңүздөр билгендей 28-январда, ушул жылдын 28-январда президенттин жарлыгы чыккан, 31-декабрга чейин мораторий жарыялуу. Ошону эске алып койсоңуздар. Коллеганын соңунда облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө алдыңкы көрсөткүчтөргө ээ болгон Манас району өтмө кызыл туу менен сыйланды. Шумкаруя айыл өкмөтү жылдын мыкты айыл аймагы деп табылса, Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы ооруканасы жылдын мыкты мекемеси наамына ээ болду. Ал эми Талас электр тармактары ишканасынын жетекчиси Акылбек Султанов жылдын мыкты жетекчиси деп табылды. Нурузбек Шабдымбек уулу, Чыңгыз Боккошов, Мелис Элебесов, Талас шаары. 2026 жылдын 28 январынан тартып өлкөдө ишкерлерге карата салык контролун жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу президенттин жарлыгы чыккан. Буга карата ишкерлердин ишине тоскоолдук кылбоо, аларга мыйзамдык колдоо көрсөтүү максатында прокуратура органдары ишкерлер менен тыгыз иш алып барууда. Эгерде ишкерлерге карата кандайдыр бир кысым боло турган болсо, прокуратурага кайрылса болот. 2026 жылдын 28 январында президент Садыр Жапаров тарабынан ишкердик субъекттерге салык контролун жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө жарлыгы кабыл алынган. Жарлыктын максаты ишкердик субъекттердин ишин колдоо жана дем берүү, экономиканын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, бизнестин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле ишкердик субъекттердин ишине мамлекеттик органдардын негизсиз жана ашыкча кийлигүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Жарлык менен салык мыйзамдарында белгиленген тартипте салык органдарында катталган ишкердик субъекттерге салык контролун жүргүзүүгө 2026 жылдын 31 декабрына чейин мораторий киргизилген. Бул жарлыктын негизги максаты ишкерлердин ишин колдоо, аларга дем берүү, экономикалык туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Бул жарлыкка ылайык салык органдары тарабынан жүргүзүлүүчү пландык, утурлама, көчмө, камералдык текшерүүлөрдөн сырткары текшерүүнүн бардык түрүнө 2026 жылдын 31 декабрына чейин убактылуу мораторий киргизилди. Мындан сырткары ошол коргоо органдары тарабынан кылмыш ишке баягы жетиштүү далилдер жок болгон учурда негизсиз жанагы пландан сырткары салыктык текшерүүлөрдү багытталган кылмыш ишин козгоого жол бербөө боюнча талап кылынат да. Аталган жарлыктын аткарылышын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынан 2 кассандуу көрсөтмөсү кабыл алынган.
ошондой эле Талас областынын прокурору тарабынан талаптар коюлду бизге. Бул жарлык күчүнө киргенге чейин аягына чыкпаган жана токтотуп турулган көчмө текшерүүлөр Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына белгиленген тартипте аякталууга тийиш. Ошону менен бирге Талас областынын аймагындагы укук коргоо органдарынын кылмыштын белгилерин көрсөткөн жетиштүү маалыматтар жок болгон учурда ишкердик субъекттерге карата пландан тышкаркы салыктык текшерүүлөрдө демилгөлөөгө багытталган кылмыш иштерин козгоого жол бербөө талап кылынат. Областтын аймагындагы ишкерлерге кайрылып кетким келет. Эгерде жогоруда айтылгандардан башка негизсиз текшерүүлөр орун алган учурда түздөн түз биздин прокуратура органдарына кайрылыңыздар. Биз ар дайым ошол сиздердин укугуңуздарды мыйзам чегинде коргоого ар дайым даярбыз. Жарлыктын аткарылышы боюнча облустук прокуратура органдары тарабынан көзөмөл күчөтүлөт. Нурузбек Шабдымбек уулу, Мелселебесов, Талас шаары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.